Аккумулятор бузулганда кандай белгилери бар? Аккумулятор бузулганда биринчиден машинаны көп айландыра албай калат. Мисалы, качан эртең менен машинаны оталдырганыңызда 1-2 айлантканда же 3-4 айланткандан кийин аккумуляторуңуз отуруп калса, демек аккумулятордо маселе болуп атат. Андан кийин, эгер сиз качан фараны жакканыңызда, фара бир маргать эткен сыяктуу болуп, фара бираз маргать этип аткан болсо, анда дагы мына аккумулятордун канча емкости кеткен сайын ошондой фара маргать этип кала турган маселеси бар. Анан дагы бир белгилеринин бири, эгерде машинанын клеммалары кармаганда кол күйүп кала турган деңгээлде ысып аткан болсо, анда аккумулятордун ичи короткий замыкание болуп аткан болот. Анда дароо аккумуляторду ремонтко көрсөтүш керек. Эгерде клеммалардын плюсу эмес, минусовой кызып аткан болсо туугандар, анда именно минуска тартылган зымды баш этек алмаштырыш керек. Дизель машиналарда, айрыкча портер машиналарында, эгер масса плохой контакт болсо, мына масса байкаганыңардай масса катат, корпуска катат, жана дагы бир зымы моторго катат. Ошол каткан массалары начар болсо, анда ушул масса кызып кетет да машина жакшы ота албай кыйнайт. Өтө көп айландырып оталат же такыр эле оор айланып калат. Ошондой абалда массага карайбыз. Аккумулятордун маселеси машинаны көп учурда стартеры бузулуп калганда, генератору бузулуп калгандай вид кылып көрсөтө берет, бирок на самом деле аккумулятордун өзүндө эле маселе көп.